Турмушка чыкканыма 1 жыл болду. Жигитим бар болчу. Аны дагы деле унута албайм. Эмне кылсам болот? Ортодо бир кызыбыз бар. Бирок күйөөмдү жакшы көрөм. Андык шайтандык деп ушуну айтат да. Арамдык деп ушуну айтат да. Нак дозоктуктун амалы да. Күйөөсү бар, сүйлөшкөн баласын уnuта албайт. Астагфирулла. Тооба кылыңыз, истигфар кылыңыз, Алладан коркуңуз, өлүк жууңуз. Аялдар эми барып кабыр казбайт го. Бирок аял өлгөндө ушундай келиндер өлүк жуусун, коркпой барып жуусун. Өлүк жууш керек. Өлүк жууган ол мына биз 2 саат, 3 саат, 1 саат баянданы 1 мүнөттүк сабагы жетиштүү да. Өлүк жууш керек. Инвалидтер үйүнө барсын. Бечаралардын, жетимдердин башын сылаш керек. Ошондо анан кийин мына жүрөктө күнөөгө кызыгуу бар го, ошо сынат. Ошо талкаланат. Болбосо оңой менен талкалаш кыйын. Тооба кылып, күн сайын ыйлап, көздөн жаш чыкмайынча мынандай арам ойлор кетпейт, билип коюң. Көздүн жашы менен кетет бул. Эркектерге кабыр казыш керек. Кабыр менен туугандар, тааныш-бааныш. Тааныбасаңыз деле, байтикке барсаңыз күн сайын казылат. Ошол жерде бар. Барып жолсо мына ал неме бар, жогору жактагы көрүстөндөр бар. Көр казгандары бар. Аларга акча кызат, сиз бесплатный казың бар. Барып туруп казышың ошол жерде. Көргө кирип, ичи кандай экен деп. Болбосо күнөөгө болгон умтулуу бул өтө жаман нерсе тасты. Мына караңыз.